Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер, Талас тургундары. Мен сиздерге центрден сатка чыгып жаткан мынакей ушул чакан 2 кабаттуу тамды тартып берем. Анда эмесе дарегине көңүл буруңуздар. Советский көчө менен Нуржанова аллея көчөнүн бурчунда грузовой питакты баарыбыз билебиз. Мынакей бул жерде УГУДунун зданиясы бүтүп атат, Кудай буйрса. Ушунун жанында эле мынакей ушу сиздер көрүп турган 4 соттук участокто жайгашкан ушул чакан тамды мен сиздерге жарыя кылып беремин. Локацияга көңүл буруңуздар туугандар. Базарга чейин 5 мүнөттүк жол. Бул көчө Бейшенов көчөсү 45 даректе, так дареги. Бул жака мынакей Коз жака кетип бараткан чоң трасса. Видеодан алыстабай туруңуздар, видео лайк басып коюңуздар, мен сиздерге колуман келишинче чагылдырып берейин. Бисмилла деп киргенде эле эшик алдын көрүп атасыздар. Бардык навестери тосулган, чокусуна күн тийүүчү прозрачный пластмасс листтен жабылган. Огород жактарын баары ушундай тегерете тосулган. Арт жактарында да навестер бар. Үйдүн ичине кире берели анда эмесе. Бисмилла деп киргенде эле бул жерде ушундай чакан прихожка бар экен. Дивандар коюлган, пластик айнек менен тегерете тосулган. Бисмилла үйдүн ичине кирдик. Бул жагында кухонный гарнитурлар, центральный водопровод кошулган, топкасы. Бул жерде да жакшы чоң стоячий печка орнотулган. Сол жака экинчи этажга көтөрүлөбүз, мен астын тартып берейин. Киргенде оң жакта санузел, ичинде душ, туалет бар орнотулган, раковина, ичи кафелденген. Эшиги дагы өзгөчө болуп, капталга сыдырына эшик орноткон экен. Биринчи кабат чоң холл экен. Размери 40 квадрат, болжол менен 6,5 5-8. Потолок, натяжной потолок тартылган. Айнектердин баары пластик. Экинчи кабатка көтөрүлөлү. Жакшы карагай жыгач менен ушундай лестница орнотулган. Экинчи кабатта да ушундай чакан холл. Дуаларын көрүп атасыздар, ушундай фото обойдон жабыштырылган. Экинчи кабатта ушу уктоочу бир бөлмө. Потолоктору гипсокартондон короп болуп жасалган. Пол болсо паркет. Андан түз киргенде зал. Потологу натяжной потолок тартылып, короп болуп жасалган. Дуалары шпаклевка, под обойго даяр. Жана пол паркет. Бул жактан сыртка бир чакан ушундай балкон бар. Центр көрүнүп турат. Нар жагында мен сиздерге балкон бар. Аны дагы тартып берейин. Мынакей туугандар балкону. Бардык утепление болгон, ушундай базалит менен үйдүн бардык капталдары. Жана 3-чү кабатты деп да койсок болот. Чердакта ушундай мансардный дагы бөлүгү бар. Бул жакты дагы ушундай ишке киргизсе болот экен. Дагы эң негизги айта кетчү нерсе, бул үй туугандар ушул контейнерден курулган. Жана сыртынын баары утепление болгон. Бул крышанын үстүнө эгер чердакка бир бөлмө кыла турган болсоңуздар, потолок түшүп кетет деп коркпойсуздар. Темир көтөрүмү жакшы. Баасына келели, баасын $45,000 сурап жатат. Өзүңүздөр чалып, содалашып көрүңүздөр. Вариантыңыздар болсо сунуштап көрөсүздөр. Эң негизгиси базарга, центрге жакын. Видео лайк басып, видеону бөлүшүп коюңуздар.